Саламатсыңарбы урматтуу окурман, көрөрман. Шайлоонун алдында азыр көптөгөн маселелер туулуп жатат. Кантип кыргыз бийлигине тазаларды, жолду билген адамдарды алып келебиз деген. Анан ошолордун бир маселеси бул эски жүздөр ошол жерде отуруп алып, кийинки шайлоодо бизди булар түртүп чыкпасын деп ар түрдүү тоскоолдуктарды жаратып койгонунда жаш жүздөр келбеш үчүн. Ошол тоскоолдуктардын бири бул жанагы күрөө коюла турган күрөө да, бул 5 миллион. Айтканга жеңил. Кандай бир мамлекеттик органда иштеп атып, акча топтогондорго жеңил, алар мынтип эле чачып коюшат. Ал 5 миллион деген эмес. Тиги 50 миң доллардан баштап 500 миң долларга чейин жана тизмеге киргенге чейин чогулткандарды көргөнбүз да. Ошон үчүн 5 миллион сомун бул 67-70 миң доллар деп коелук, ушунча акча болот экен. Но бирок жаш, таза, өзүнүн гана иши менен акча таап аткан кишиге, ал өзүн баккан, үй жок болсо квартираны алганга, күндө тамак ашап келип, анан кыргызда баягы ата-энесин карап, ата-энесине акча жиберип койгонго аракеттенген жаш балдар үчүн бул чоң акча. Ошон үчүн алар ойлонот, ушунча акчаны мен ушунча эмгек менен таап жүрүп, анан ошол жерге баргандан кийин баягы ошончо акчаны барып коротуп алып туруп, аяка баргандан кийин аяктан кайра акчаны жасаш керек болот да. Ошон үчүн мен аяка эмнеге барам, мынтип кол көтөргөн үчүн эле ошо акчаны беришим керекпи деп, таза киши тияка барганда дагы бул орунга мынча акча бер, тигил добушту көтөрүп коеюн, мынча акча бер, же бул жакшы мыйзамыңды жылдырып берейин, акча бер дегенге бара албайт. Ошон үчүн ал ойлойт, мен тияка бияктан ушунча акча ыргытып, тияка барып отургандын эмне кажети бар депчи. Бул биринчи мүчүлүштүк, жаштар келбегенге. Дагы майда чүйдө мүчүлүштүктөр бар экен. Мисалы үчүн азыр партиялардын баары атайын эсеп счет ачышты. Ошол жерге акчаларды ыргытышы керек. Кийин борбордук шайлоо комиссиясында жазылат да, кимдерден акча түшкөн, кандай деп. Анан азыр силерге акча берип туруп, анан силер шайласаңар, силер 5 жыл өзүңөрдүн тагдырыңарды уже азыр эле сатып алган болосуңар да, кийин муну жакшыртпайсыңбы, тигин жасабайсыңбы дегенге силер укукту жоготосуңар. А эгер бүгүн силер өзүңөрдүн кичинекей болсо да акчаңарды барып таза балдардын эсеп счетуна түшүрүп койсоңор, анан кийин барып, ай балдар, силер келатканда мен силерге мынтип акча берип колдогом, мынтип добушумду бергем, силер эмне үчүн бул маселени мынтип көтөрүп атасыңар, эмне үчүн бул демилгени мындай жылдырып атасыңар деген адамдар көбүрөөк болсо, ошондо саясат өзгөрүлөт. Анткени себеби биз депутаттарды шайлап коюп туруп, анан 5 жыл алар биздин буягыбызга чыгып алып чартаңбай тебишет, а биз ошолорго эй сен тиги уятың барбы дегенге эчтеке айта албайбыз. Анткени себеби чайын ичип койгонбуз, акчасын алып койгонбуз, батабызды берип койгонбуз. Ошентип бүгүнкү күндө жана фандрайзинг деген нерсе бул жаш партиялар элдин баарынан бизди колдоп койгула деген нерседе. Америкада бул аябай чогулат. Мен курбу кызым ошол жерде жашайт, анан Барак Обама келатканда $20 чогултабыз деген ушундай чоң чакырык жасашып, анан мен дагы $100 ошол киши өтүп кетсе экен деп салгам дейт да. Анан бизде азыр ошондой акча каражатты салуу үчүн эсеп счетун ачып коюшкан, бирок айыл банк бардык эле айылдарда жок. Анан жана Элсом, бир башка электронный кошелектор бар эмеспи? Ошолордун колдонууга эме жок экен да, мыйзамдуу жолу жок экен да. Мына мен Рита баланча жака салып атам, мынакей Элсом менен кетирдим дегенди только эсеп банкка, андай банкың жок болсо башка банктар деле баягы перевод үчүн аябай эле кичинекей акча алынат да, бир 20 сом, 10 сом, ошонун кагазы эле ушунча кетип калат, убактысы көп кетип калат деп, жок биз которбойбуз деп деле коюшу мүмкүн да. Ошентип көп учурларда мынтип акча чогулткан жагынан дагы аябай тоскоолдуктарды атайын жаратып коюшкан экен да. Андан сырткары, мисалы үчүн юридикалык жак,
партияга жардам берем десе, ал салык кызматына барып, соцфондко барып туруп, ушул мамлекеттик мекемелердин алдында менин карызым жок деген справканы алып келип туруп, анан гана жардам бере алат экен. Кайсы эле юридикалык жак ушу бирөөгө жардам бериш үчүн барып тет справкалардын баарын алып жүрмөгүлө деп, ал жакта дагы кандай бир тоскоолдуктар бар экен да. Жеке жак болсо ал паспортун алып барып, мынакей момундай киши паспорттун момундай момунча акча берип атам деп айыл банктын счетуна ыргытыш керек. Жанагы эле чоң тоскоолдуктар менен айылда ал банк жок болуп калса, башка банк менен акчасын төлөп туруп, которуп пополнение счета кылса болот. Анан дагы бир чоң мүчүлүштүктөр бул партия дейт. Ар бир кыймыл аракетин только акчага жасаганга мүмкүнчүлүгү бар дейт да. Мисалы үчүн офис. Менин офисим бар эле, ушул жака отуруп туралык деп айткан болбойт экен да. Сөзсүз түрдө ЦИКка договор алып барып алып туруп, мына момундай келишим түздүк, могул офисти биз жалдап атабыз момунча акчага деп. Мисалы үчүн азыр мындай түрдүү роликтер жасалат. Эмне азыр мынтип эле отуруп эле видео жасап койсо эле сонун видео болуп калат да. Ошолордун баарын бекер жасаганга болбойт. Баары ошо тетиги бир нерсе продакшндардын түрдүүлөрүндө жасалып, ошолорго акча төлөнүп, ылдый жагында ушул агит материал ушундай фонддон каржыланган деп, анан еще мисалы үчүн жардам берген кишилер ай мейли 1 сом төлөп кой, мен сага жасап берейин деп айтканга да мүмкүнчүлүк түзүлүптүр. Бүт жана рыноктогу коюлган баадан кем болбой ошол жерге төлөп беришиң керек деген. Массалык маалымат кызматтары да кудум эле ошондой да. Мисалы үчүн кайсы бир гезит бизди колдосо, бекер деле бастырып берейин деген маселе болбойт экен. Ошол тарифке ылайык ар бир агит материалды акчага гана жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүң бар деп бүт жазып коюптур. Ошолордун баарын биз отчет бериш, жаңы партиялар отчет берип алдыга жылыш керек экен да. Бунун баары, урматтуу кыргыз элим, азыркы бийликтин жаңы таза мундар келбешине тоскоолдук жараткан нерсе. Бийликте отургандар үчүн бул акчалар маанилүү эмес. Алар мындай эле чачышат. Жада калса агитаторлордун баарына акча төлөп бериш керек. Агитаторлордун чоң акчаларды төлөп коет дагы, анан айтат: мен сага момунча акча төлөп берип атам, сен ушул айылдан мынча голосты как минимум бересиң. Бербесең, жанагы акчаңды кайра кустурабыз деп коет. Анан тиги байкуш чуркап барып, мен үчүн ушуга шайлап койчу, мен үчүн деп жалдырайт. Тиги төлөп берген акчасын уже жеп алган болот үй бүлөсү менен. 1 ай, 2 ай, 3 ай ашып кетсе, чартаңбай тебишип, шайлоонун аркасынан акча алышат. 5 жылдык тагдырыбызды сатып атканыбызды ойлонбойбуз. Ошентип бүгүнкү күндө биздин шайлоо системаны азыркы эски жүздөр өздөрүнө ылайыкташтырып жасап койгон экен, башкалар келбесин деп. Но мен бирок ишенем, өтүп кеткен, башыбыздан өткөн пандемия, жоготуулар, башка мамлекеттер менен салыштырмалуу биздин жыйынтыктар, канча деген Кыргызстандын татынакай дагы канча сонун нерсе жасай турган адамдарыбыз биздин саламаттыкты сактоонун абалынын уюштургуч, азыркы бийликте отургандардын уюштургуч жөндөмдүүлүгү төмөндүгүнөн бул жашоо менен кош айтып кеткендиги көптөгөн кыргыз элимди оготтош керек. Анткени себеби шайлоо бул биздин баардык тармагыбыз кайсы багытка кетет, ошол жерде чечилет да. Көп акча чачып келген бийлик эч качан эл үчүн иштебейт. Анткени себеби чачкан акчасынын баарын кең маселеден, чек ара маселеден, кайсы бир тияка бияка кирүү маселеден, кадр маселеден чечип коюп акчалардын баарын